Бүгүн Бишкектин Борбордук ала тоо аянтында өлкөнүн мамлекеттик туусунун 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өтүүдө. Ага президент Садыр Жапаров, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызматкерлери катышты. Туу көтөрүлгөн соң президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакташкан бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык таберикке астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учубуз уланып келип отурат деп сөзүн баштады. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерим эстен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Ошондуктан элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы. Мамлекеттик желегибиздин кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен дагы бир жолу чын дилимден баарыңыздарды куттуктаймын. Байрамдык иш-чаранын алкагында аянтта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн парады өттү. Белгилей кетсек, мамлекеттик тууну легендарлуу парламент 2 ай талкуулап 1992 жылдын 3-мартында кабыл алган. Быйыл Кыргызстандын туусуна 30 жыл толду. Президент Садыр Жапаров бүгүн 3-мартта Эл аралык хоккей федерациясынын президенти Люк Тардиф менен жолугушту деп билдирет президенттин маалымат кызматы. Мамлекет башчысы коноктор менен учурашып, спорт элдерди жана мамлекеттерди бириктирген эл аралык өз ара түшүнүшү жана ишеним атмосферасын чыңдоочу достуктун маанилүү көпүрөсү экенин белгиледи. Хоккейге болгон кызыгуубузду сактап калганыбызга кубанычтамын. Мында мүңкүрөп отуруп калбай, республикада хоккейди жайылтууга жана биздин команданын эл аралык турнирлерге катышуусуна аракет кылган ышкооздордун да эмгеги бар деп белгиледи президент. Мамлекет башчысы Эл аралык хоккей федерациясынын 4-дивизионундагы 1-дүйнөлүк чемпионатын Кыргызстанда өткөрүү чечимин канааттануу менен белгиледи. Муну жамааттык эмгекти баалоо жана кыргыз тараптын хоккейди өнүктүрүүгө болгон умтулуусун колдоо катары кабыл алса болот. Садыр Жапаров чемпионат жана Кыргызстандын курама командасынын оюну балдар жана жаштардын спорттун бул түрү менен машыгуусуна түрткү берерин белгиледи. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1000ден ашык спортчу хоккей менен алектенет. Алардын дээрлик жарымы балдар экени кубандырат. Кыргызстан өлкөнүн курамасы 10-15 жылдан кийин шайба менен хоккей боюнча дүйнө чемпионатында, жогорку дивизиондо жана кышкы олимпиада оюндарына ишеним артат. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров хоккей мектептерин ачуу жана Эл аралык хоккей федерациясынын алдында дүйнөлүк стандарттагы жаңы хоккей аренасын куруу маселесин колдоону сунуштады. Мамлекет башчысы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрине жана улуттук хоккей федерациясына бул маселелерди чечүү боюнча иш алып барууну тапшырды. Өз кезинде Люк Тардиф Садыр Жапаровго жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, мамлекет башчысын жана Кыргызстан элин өлкөнүн мамлекеттик туусунун 30 жылдыгы менен куттуктады. Эл аралык хоккей федерациясынын президенти Кыргызстанга биринчи жолу келип жатканын белгиледи. Ал спорт бардык элдерди бириктирген универсалдуу тил экенин, Кыргызстанда кышкы спорттун түрлөрүн, анын ичинде хоккейди өнүктүрүү үчүн бардык шарттар бар экенин баса белгиледи. Люк Тардиф шайбалуу хоккей боюнча алдыдагы дүйнөлүк чемпионатты уюштуруп, ага даярдыгы үчүн кыргыз тарапка ыраазычылык билдирди. Эл аралык хоккей федерациясынын биринчи вице-президенти Петр Биржиза алардын делегациясы Кыргызстанда чоң толкундануу жана сыймыктануу менен жүргөнүн кошумчалады. Анын айтымында хоккей жалпы Азия чөлкөмүндө чоң өнүгүүгө ээ боло алат. Ал үчүн индустрия, атап айтканда машыккысы келгендер үчүн хоккей талаалары талап кылынат. Петр Биржиза Кыргызстанда хоккейди
мындан ары өнүктүрүү жана жайылтуу максатында кыргыз тарап менен жемиштүү кызматташууга ишенимин билдирди. Жолугушуу жүрүшүндө президент Садыр Жапаров эл аралык хоккей федерациясынын президенти Тардиев Жозеф Петр Люкту Кыргызстанга хоккейди өнүктүрүүгө, ошондой эле хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионатту уюштурууга кошкон зор салым үчүн достук ордени менен сыйлады. Эл аралык хоккей федерациясынын биринчи вице-президенти Петр Биржизага жана эл аралык хоккей федерациясынын Азия жана Океания боюнча аймактык вице-президенти Айваз Омаркановго мамлекет башчысы Кыргызстан президентинин энчилүү саатын тапшырды. Кыргызстандын бардык аскер бөлүктөрү өлкөнүн аймагында аларды мамлекеттик чегaraдан тышкары кандайдыр бир аракеттерге тартуу планда жок деп билдирди Кыргызстандын Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн чет өлкөдөгү кандайдыр бир аскердик операцияларга катышуусу боюнча ар кандай божомолдорду толугу менен жокко чыгарат. Чырандардан расмий булактардан алынган маалыматтарга гана ишенүүнү суранабыз деп айтылат маалыматта. Абу-Даби шаарында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Бириккен Араб Эмираттарынын премьер-министринин орун басары, Бириккен Араб Эмираттарынын президентинин иштери боюнча министри Шейх Мансур бин Заед Аль Нахаян менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушууда тараптар Кыргыз Республикасы жана Бириккен Араб Эмираттарынын эки тараптуу мамилелеринин күн тартибинде турган кызматташуунун актуалдуу маселелерин, соода, инвестициялык жана өз ара кызыгууну жараткан башка чөйрөлөрдөгү өз ара аракеттерүүнүн мындан перспективаларын талкуулашты. Тактап айтканда, тараптар жогорку деңгээлдеги өз ара алмашууларды Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Араб Эмираттарына Абу-Дабинин Мураскор ханзадасы Мухаммед бин Заед Аль Нахаяндын Кыргызстанга иш сапарын уюштуруу маселелерин талкуулашты. Ошондой эле тараптар Кыргыз Эмират инвестициялык фондун түзүү мүмкүнчүлүгү боюнча пикир алмашты. Тактап айтканда, Кыргызстанда айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы тармагындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери каралды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмирлигинин ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, ошондой эле дүйнөдөгү эл аралык кырдаалдын, анын ичинде Украинадагы окуялардын учурдагы абалын талкуулашты. Тараптар өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүү жана тереңдетүү маселелерин чечүү үчүн тыгыз жумушчу байланыштарды сактоо тууралуу макулдашты. Улуттук банктын жетекчилиги менен коммерциялык банктардын, Кыргызстан банктарынын союзу, юридикалык жактар бирикмесинин жана банктар аралык процессинг борбору жабык акционердик коомунун жетекчилеринин ортосунда жолугушуусу болуп өттү. Улуттук банктан кабарлашкандай, жолугушууда өлкөнүн банк тутумундагы учурдагы жагдай, ошондой эле геосаясий кырдаалга байланыштуу мүмкүн болгон тобокелдиктерди азайтуу жана алдын алуу маселелери жана банк секторунун туруктуулугун жана ишенимдүүлүгүн андан ары сактоо чаралары талкууланды. Жыйынтын катышуучулары банк жана төлөм системасы штаттык режимде иштеп жатканын, кардарлардын төлөмдөрү үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатканын белгилешти. Жалпы пенсияга чыгуунун жаш курагын көтөрүү пландаштырылган жок. Бул тууралуу парламенттин жыйынында Соцфонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева билдирди. Белгилей кетсек, аялдар пенсияга 58 жашында чыкса, эркектер 63 жашында чыга алат. Жуматаеванын айтуусуна караганда, жеңилдетилген пенсионерлердин пенсияга чыгуу жашын жогорулатуу пландаштырылууда. Мисалы, тоолуу райондордо жашап, 3төн көп бала төрөгөн аялдар 45 жаштан пенсияга чыга алышат. Биз ушул жаш куракты көтөрүүнү пландап жатабыз. Этап менен 48 жашка чейин, деди ал. 2021-жылы Интерпол эл аралык издөөдө жүргөн 45 адамды кармаган деп билдирет Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, ички иштер министрдин Интерпол улуттук борбордук бюросунун өтүнүч талабы менен 2017-жылдан бери издөөдө жүрүшкөн Кыргызстандын эки жаран атайын жүргүзүлгөн ыкчам иш-чараларынын негизинде Польшада кармалды. Биринчиси Сириядагы куралдуу кагылышууларга катышкан жана экинчиси Кыргызстандын жазаларды аткаруу мекемелеринен качып жүргөн. 2021-жылы Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин Интерпол кызматкерлери тарабынан эл аралык издөөдө жүргөн 45 адам кармалган. Анын ичинен 14 адам чет өлкөлөрдө, 31 адам Кыргызстанда болгон. Мындан тышкары Кыргызстандын аймагынан Интерпол багытында издөө иштери жүргүзүлүп, уурдалган 10 табылган. Ошондой эле 6 жараксыз айдоочулук көлүк жана 1 жасалма паспорт аныкталган. Такталганда издөөдө жүргөн бул экөө Украинада жашырынып жүрүшкөн жана Украинадагы окуялардан улам чек ара тилкеси аркылуу Польшанын аймагына киргенде кармалган. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин Интерпол улуттук борбордук бюросу Интерполго мүчө 195 өлкөнүн ичинен 50 мамлекет менен үзгүлтүксүз кызматташып келет. Эми мына указчык Маркумду акыркы сапарга узатуу, зыянатындагы ашыкча ысырапкорчулукту жоюу үчүн буга чейин бийликтин колдоосу жок. Дин кызматкерлери натыйжалуу иштей албай келгенбиз дейт. Бул тууралуу Ош шаарынын калысы Убайдулла Сарыбаев Ош шаарынын активине катышкан жыйында билдирди. Той маареке маркумду акыркы сапарга узатуу зыянатындагы ашыкча ысырапкерчилик, анын зыяны шариатта белгиленген тартиптер туурасында айтты. 31 жылдан бери жалпы диний тармак молдокелер ысырапкорчулук менен
алышып келе жатабыз. Бирок бийлик тараптан колдоо болбогондон кийин ушул нерсе ишке ашпай келген. Бүгүнкү президенттин жарлыгы эки тараптуу көз менен карашыбыз керек. Биринчи, ысырапкорчулукту бөгөт коюу, экинчиси жарлык бүтүн бай менен кедейдин ортосундагы дасторкондогу бир теңдикке жол ачат. Эгерде президент баш болуп, катуу туруп, ушул нерсеге штрафты чоңураак салып, чиновниктердин текиртегин тыйып, ушул нерсеге жолду бөгөттү коюп берсе, карапайым калк эки колду эки бутта колдойт. Ошол чиновникке жетем деп, байга жетем деп, кээ бирки акылынан азып, Россияда кыйналып иштеп жүргөндөр дагы ушунун артынан дасторкон жаям деп, тапкан пулун абага учуруп, ушундай маселеге келип жатат. Ал эми Кыргызстан Калкынын Ассамблеясынын Оштогу бөлүм төрагасы кадасал үрп адаттар жыл өткөн сайын көбөйгөнүн жана бул багытта атаандаштык куруу намыс күч алганын айтып, президенттин жарлыгын жүзөгө ашырууга бирге аракет көрүү керектигин кошумчалады. Каада салты кийинки мезгилдерде биз кадырын кетирип, беделин түшүрүп алдык. Мен 50-нчи жылдардагы үйлөнүү тойлорун айтып берейин. 60-нчы жылдардагы үйлөнүү тойлорун айтып берейин. Ошол жылдардагы карашты, сөөк коюу маселелерин айтып берейин. Бүгүнкү күндөгү көрүнүштөр ал кезде жок эле. Биз өзүбүз ушунун кадырын, беделин түшүрүп, кадырын кетирип алганыбыз, бул бизге четтен болгон таасирлердин ушу белгиси катары болот да. Азыр Каздамда айтып кетти. Жылдык жок эле, 40 жок эле, пешенбилик жок эле деп. Бул биз орустардын годовщинасын, 40 дневкасын, 50 дневкасын жана башкаларды өзүбүзгө сиңирип алдык дагы ушуну өткөрүш парыз экен деп келатабыз да. Ош шаарынын мэриясы президенттин ашыкча чыгымдарды жок кылуу боюнча чыккан жарлыгын иш жүзүнө ашырууда ар бир шаардык, анын ичинде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, дин өкүлдөрү өздөрүнүн башташы керектигин белгилешет. Ал эми жетекчилер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар, сиздер биринчи кезекте үй бүлөлүк маарекелик салтанаттарды, маркумду эскерүү үрп адаттарын жана маркумга арналган башка иш-чараларды ири акчалай каражатты сарптабастан, көп сандаган малды сойбостон жана башка ысырапкерчиликке жол бербестен өткөрүү, жалпы кабыл алынган адеп ахлактын ченемдерди сактоодо жарандарга үлгү болушуңар шарт. Бул жарлык социалдык максатты көздөп, жарандардын жашоо тиричилигине жакшы өбөлгө түзөт деп терең ишенебиз. Дин кызматкерлери бул жаатта үзгүлтүксүз иш алып барып келишкендигин айтып, ошол эле кезде жергиликтүү бийлик алардын ишине көмөктөшүп колдоо көрсөтүү сунушун да билдиришти. Эми кандай иш-чара болсо, албетте бул диний кызматкерлерге жүктөлөт, караңыздар азырдагы молдолор деп. Ошон үчүн мен биринчи бир тааныш айтайын мен. Шаардык мэрияга дагы эмне үчүн ушул биздин диний кызматкерлерди жылдын аягында бир сыйлык көрсөтүп азырынча чыкпайсыңар. Бир 50 сом грамота берип койбойсуңар. Анан стимул болот да буларды эң алдыда таанып, анан шаарда бир тынчтык эсе аны токтотууга биз эмгегисиз. Мисалы бул жерге келген бир имамды сиздер бир адам деп таанамаңыздар, анын артында 5000, 3000 адам турат. Президент Садыр Жапаров өлүм чыккан үйдө мал союуга тыюу салган жарлыгын чыгарган. Жарлыктын максаты кыргыз жарандардын социалдык жана экономикалык жашоо деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле диний ырым-жырымдарды, үрп адаттарды жана коомдун руханий абалына терс таасирин тийгизүүчү башка иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкерчиликти болтурбоо болуп эсептелинет. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.